Мен Түмөнбаева Айгүл, Ыскөл областында, Ыскөл районунда туулуп өскөм. Шаарга келгениме 30 жылдан деле ашып калды. Башында эжемдин үйүндө жашап жүрө бердим. Андан кийин балдар чоңойгондо квартира аладым. Ошентип жүрүп, март айларында где-то уктум ушул кооператив жөнүндө. Анан башында ишенбей жүрө бердим. Анан эжем менен акылдашып жүрүп эле бир күнү сүйлөшкөнгө офиске келдик. Анан келсек, аябай жакшы кабыл алышат экен. Ичинде консультант Гүлбайра бар экен. Бизди жакшы тосуп алды. Аябай түшүндүрдү, отургузуп алып. Анан ишенбей атып келгенимди айттым. Анан аяктан деле ушундай баары мага түшүнүктүү болгон үчүн макул болуп кирдик. Анан 6 айдын ичинде очередиңиз жетет деп айткан. Мен жүрө берсем, бир октябрдын аяк жагында эле өзүлөрү чалышты. 3-4 эле июлда киргем очередке. 36-чы болуп списокко киргем. Анан эле ошентип бат эле келип калыптыр. Анан өзүлөрү чалып мени чакырышты. Барсам очередим келип калыптыр. Анан 1 ай беришет экен срок. Өзүм үй карап, издештирип, өзүм каалаган үйдү табышым керек болот экен. Анан чынымды айтсам, үй издеш мага аябай кыйын болду. Көп үйлөрдү карадым, көрдүм. Анан ошо бир туугандарымдын жардамы менен көп үйлөрдү карап көрүп атып, ушул үйгө токтодум. Кудай буйрса, ак жолдо үй болот деп ойлоп атам. Анткени мурунку хозяиндар орус кишилер экен. Алар дагы ушул үйдү сатып алып, кайра чоң үй алалы деп кетип атышыптыр. Анан мен да ойлоп атам, мындан да чоң үйгө кетем деп буйрса. Ошо анан ишенбеген көп эле кишилер бар болуп атат. Мендей болуп убагында. Ишенгеле бат эле убакыт өтүп кетет экен. Кудайым буйрса эми 10 жылда квартирага төлөп жүргөндөй эле акча төлөп жүрүп бүтүрөм деп ойлоп атам. Бул аябай ишеничтүү кооператив экен. Аябай кубанычым ойнуп атпай дагы эле жыргап турган кезим азыр. Мен барганда кандай июль айында долларга эсептеп, мен акча менен 20 000 долларга деп расчет кылып сом менен акча түккөм. Анан мен очередим жеткенде доллардын курсу өсүп кетти. Ошондо доллар менен айтканда 16,5 миңге үй чыкты, баары издесем. Убагында кымбат эле айтып аткан үй болчу, анан баары бири-бирибизди түшүнүштүк. Анан ушул эмеге договорго келип, ушул үй буйруп алып калдым. Анан эми биринчи 25%-ын төгүшүм керек болот экен. Аны төгүп бергем. Ошондо калган 75%-ын 10 жылдын ичинде 10 11 миңден төгүп кутулам деп турам. Ошо анан дагы элдерге кайрылайырым. Ишенсеңер болот экен, убакыт бат эле өтүп кетет экен. Мен жазылып койгондон кийин мен өзүм күтүп жүргөнчө болбой эле чакырып калышты, мына бат эле болуп калат.